Таң эрте Таңкес ТВ ар күн сайын жакшы жаңылыктар менен бөлүшүп турууну туура көрөт, эп көрөт. Алардын арасында бүгүн маданият тармагында тактап айтканда кино тармагындагы жаңылык менен бөлүшөлүк деп турган чагыбыз мына эртеңден баштап бардык чоң экрандарда көрсөтүлүүчү кыргыз кино тасмасы жаңы чыкканы турат. Ал тууралуу биз кененирээк сурайлык деп биздин сыйлуу мейманыбызды, сыйлуу агайыбызды чакырган болчубуз. Режиссер, сценарист, продюсер, актер, көп кырдуу таланттуу агайыбыз бар. Биз сыйлаган Эрнест Али Абдыжапаров агайыбыз бизде бүгүн мейманда. Саламатсызбы агай? Кутмандуу таңыңыз менен. Жакшы, бирге болсун. Бүгүн убактыңыз аябай тар экенин билебиз. Аябай жүгүрүп жүрөсүз. Бүгүн анткени жабык эшик артында мына ошол кино тасма көрсөтүлөт, бирок таң эрте келип бергениңизге ыраазычылык агай. Анан бул кино тасма Ак салкын деп аталат, Кино тасманын атынан эле баштайт окшойбуз андай. Эмне үчүн Ак салкын? Бардыгыбызга кызык. Боз салкындан кийин Ак салкынбы же кандай? Ооба, сөзсүз түрдө боз салкынга түздөн-түз тиешеси бар. Анткени ошо боз салкын чыккандан бери эл ушундай сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, анан ошол мына негизи ошо тартканыбызга туура 15 жыл болуптур. Анан ошондон бери суранып турушат, ошол уландысы болобу, качан ушундай тасманы тартасыңар, боз салкын 2-ни тартпайсыңарбы дегенден улам. Анан менин окуучуларым пародия кылып учурунда көк салкын 2 деп тартышкан. Анан ошол былтыр кичине жана пандемиянын учурунда кичине элдин баары депрессия болуп атканда кой ушуну кайра козгош керек экен деп, анан ошо сентябрдан баштап ошо сценарийине киришкенбиз. Бул эми баягы боз салкын каармандары эми бүгүнкү күндө алар канчага чыгып калышты? Бир топко чыгып калышты да, балалуу чакалуу болуп калышты. Ал эми баягы жаштардын бири-бирине болгон сезимдерди алар менен көрсөтө албайт экенбиз деп, ошол эле айылда, ошол эле жерде, анан ошол сезимдерди козгогон окуяларды мындайча айтканда жуурулуштуртуп жаңы окуя ойлоп чыктык. Бирок ошол боз салкындын түздөн-түз уландысы болбогондуктан, анан жаңы жылдын алдында ошо кышта болгондуктан, анан сезимдер аябай касиеттүү болгондуктан ошол Ак салкын деп койгонго туура болду. Анан съемкаларыбыз ушу кычыраган суук январда болду. Аябай кыйналдык. Анан бирок эң эле өкүнүчтүүсү бул ошо кар жаабай койду. Анткени Баканбайда тартылган, Баканбайда кар жаабайт ал жакта. Ошол анан ушундай бир саптар жаралып калды да. Мен азыр эсиме келтирип коеюн. Мына Ак салкын тарткан күндөр артта калды. Карды күтүп жүрөктө арман калды. Бозала чаң болуп дагы деле тасмабызда Ак салкыныбыз боз салкын бойдон калды деп. Боз салкын. Анан бул тасмага учурда баягы кыргыз журтчулугунун өзүнүн аудиториясын топтой ала турган бир ырчыларды тандаптырсыз. Тамга, Бегиш, эмне үчүн алар? Башкы каармандар, Эми мен ошол мындай деп атайын көздөгөн эмесмин. Мен ошол Бегиш менен Тамганы тартсам мага элдер кызыгып келет деген ойдон такыр дайыма алысмын. Тескерисинче биз тарткан баягы актер, бизге түшкөн актерлор кийин атактуу болуп кетишет көбүн эсе. Ошондуктан биз ага деле көп максат койгон эмеспиз. Бирок мен мага ушундай бир кыз керек болчу да, кыргыздын нукура, бир өзөктүү, бир чечкиндүү, анан бир опурталдуу учурларда бир тагдырын, өзүнүн тагдырын чечип кете турган бир кыз керек болуп атканда. Анан актрисалардын карап отурсам баары эле бир суйкайган, бир мындайча назик, сезимтал кыздарыбыз көп экен. Анан ошол жанагы Ойбой деген рэпер кызыбыз бар экен, Тамга деген, аны деле момурун бирчи эмесмин. Анан ошонун ырдаганын көрүп алып, анан чечтим да, мына ушул кыз аткара алат экен. Ушул кыздын дараметинде көп нерсе бар экен деп, анан кастинг кылганда туура келди. Анан ага жарашыктуу кылып издеп жүрдүк, дагы издеп жүрсөк, ошол мен дагы бир нерсени байкадым. Биздин эркектерибиз майдаланып баратыптыр да. Майдаланып баратып. Кыйын кыздар көп экен. Ал эми балдарыбызды ошо табыш кыйын экен. Ошонун арасынан ошо Бегишти Тамгага ылайыктап таптык.
Анандан тышкары ошо Эрмек деген учур театрынын актеру, ошо өзү Баканбайлык болот экен. Азиза Боронбаева өзү караколдук болот, ошол шаардык театрдын актрисасы. Анан Белек деген да бир жигит өзүнүн актерлук кесипти бүтүптүр, бирок биздин кинода аралашып жүргөн да, бизде тартылып Саякбайда иштеген художник баягы жардамчы болуп. Анан Боз салкындан байланыштыра турган ошол баягы Камчы менен Гүлжамал жанагы чатакташкан бир үй бүлө бар го, такай деп анан ошолорду кошуп койдук. Мындай Боз салкындын бир илебитин тийип турсун деп, ошентип анан ансамбль жаралып тасма тартылып калды. Бул сценарийин өзүңүз жаздыңыз. Ооба. Бегишти эмне үчүн ошол тандап алдыңыз? Эмнеси менен ролго жакыныраак болду? Мындай да, Бегиштин дагы бизге биринчиден кызыктуу нерсеси мындай болду да, өкө тең алайлыктар экен. Түп тамыр өкө тең алайлыктар экен да. Тамга менен өкө, Тамга өкө алайлыктар болушат экен. Тамга кийин Ошто тарбияланса, Бегиш кийин эле мектепте окуп жүргөндө анан Бишкекке келип бияктан окуп калыптыр. Буну биз кийин билдик. Бегиштин мага жакканы ошол айылдык жигит болуш керек болчу, бирок мындай сүйкүмдүү, бир кандай каратору сулусу. Анан бир ошо шаарга умтулам. Анан сценарий боюнча мындай болчу да, жанагы сценарий боюнча асыл ал Москвадан ата-энесин тыштап, жора жолдошунан тыштап, ошо Кыргызга кызмат кылам деп анан бөлөсүнүкүнө келип калат да, Оргонду булакка. Ал эми мырза ошол Бегиште ойногон. Ал болсо тескерисинче мен бияктан кетем, Америкага барып байым, апамды алып багам деп аткан болчу да. Ошондой деп анан Бегишти тандап алганбыз, ошо ыңгайлуу келгенде, кебетеги эшпири жүргөн турганы, сүйлөгөнү. Анан таң калыштуу, биз тартып аткан учурда сураштырсак, көрсө жаңы эле Тамганын бир тууган сиңдиси Москвадан келиптир. Москвадан келип, анан өкө биз менен жүрдү да. Ал эми Бегиш болсо кыргыз кызга үйлөнгөн экен, бирок ал Американын жараны экен. Анан кызы да ошо Америкадан төрөлүп, жаңы эле ошо пандемиядан көрүшө албай, жаңыдан келип, анан ошо биз съемка бүтөрү менен жанагы грин картаны алып, мына 16-апрелде Америкага кеткен атат да. Ушундай төп келиптир, ушундай туура тандап турубуз, өздөрүнүн тагдыры да ошол тиги каармандарга төп келген кыял жоруктар да ошондой экен да. Анан сценарийинен дагы ошол тасма эмне жөнүндө экенин да бир аз үстүртөдөн айта кетсек болобу? Мисалы өзүңүз айтып калдыңыз, азыркы учурдагы бир жаштардын өзүнүн максатына жетүүсүнө умтулган тасма депчи. Бул эми эң алгач бул патриоттук деп койсок болот, өзүнүн жерин сүйгөн, өзүнүн жеринде гана бактылуу боло турган бир жакшы үлгү катары боло турган тасма бул биринчиден. Экинчиден тагдыр, миңке кайып деген бар да. Кандай аракет кылсаң да баары бир сага буйруган сага тиет болот деген сөз. Анан үчүнчү нерсе бул, мен жана башында кичине айта кеттим, сценарийде ошого багышталган. Бүгүнкү күндө ошол жанагы чечкиндүүлүк, бийлик, ошол жанагы негизи өзөктүн баары аялзатка өтүп баратат экен деген нерсени чагылдырылган да ушул тасмада. Феминисттик тасма деп койсок болот. Анда бул нерсени сөзсүз түрдө бир көрүп байкаш керек экен ар бир жаран. Канча убакыт тартылды? Эми биз ошо бир ай деп атканбыз, анан ошо актерлорубуз бияга барат элек, тинтет элек, мындай деп отуруп, баягы күндөп, түндөп тартып атып, 20 күндө бүтүрдүк. Биз 14 январда баштаганбыз, 3 февралда съемкабызды бүтүрдүк. Эң сонун. Андан соң монтаж убактысы. Анан монтаждап келип, мына мурдагы күнү эң алгач премьераны ошо Баканбаев айылында көрсөттүк. Себеби ошол жердин түздөн түз кийлигишүүсү менен, түздөн түз каражатын кошкондору менен, жардамдары менен, ойногондору менен жана массовка эпизод бүт ошо тоңдуктар ойноду. Ошондуктан ошо Баканбаевка барып алып биринчи көрсөттүк, мурдагы күнү көрсөттүк. Анын мурунку күнү жаңы эле бүткөн болчу. Анан элдин баягы көрүү илебин сезип, кече күнү оңдоо кичинекей оңдоп түзөттүк, анча-мынча кемчиликтерди. Мына бүгүн уже кинотеатрларга таркатып аткан учурубуз азыр. Эң мыкты. Анан агай, сиздин буга чейинки соңку тартылган тасма бул Саякбай беле?
эми о тиги Жусуп Абдрахманов болду, толук метраждуу даректүү тасма Жусуп Абдрахманов. Андан мурункусу Саякбай болду. Андан бери убакыт кичине ортодо кичине көбүрөөк убакыт болуп калды. Ал кезде өзүңүзгө тиешелүү берейин. Эмне менен алектенип, эмне кылып жүрдүңүз? Меники мындай, мен деле убактым көп мындай үзгүлтүккө учураган жок. Анткени биз ошо Саякбайды ошо даярданып келип тарткан эле ошо 1,5 жыл болду. Андан кийин эле жанагыл ошол бүтөөрү менен эле биз жанагыл сынакка катышып Жусуп Абдрахмановдун тасмасына мындай айтсам эле жеңип алдык. Ошону 1 жылга жакын, ошо алдагы 1 жылдын башын алды. Себеби жарым жыл бою материал чогулттук. Ошо Москвадан, Ташкенттен, Алматыдан, бияктын архивтеринен. Андан кийин жарым жыл ошол жайнаган материалдын баарын монтаждадык. Аны бүтүп чыгарары менен менин өзүм көздөгөнүм ошо Сагынбай Орозбаков жөнүндөгү тасма тартам деп ошонун сценарийин үстүндө иштеп аттым. Анан былтыр ошону сунуштап, мына болот деп атканда анан пандемия болуп токтоп калдык. Анан ошол пандемиянын учурунда мына ак салкынды тартып бүтүрдүк. Кудай буйрса эми Сагынбайга киришебиз го деген ойдомун да. Ал тууралуу дагы бир аз мүмкүн болсо маалымат бересизби? Мейли. Сагынбай Орозбаковду биз улуу манасчы деп билебиз. Бирок анын өзүнүн тагдырындагы, ошол анын версиясынын тагдырындагы көп кишилер биле бербейт. Анан өтө оор, мындайча айтканда, мүчүлүштүктөрдөн өтүп отуруп бизге жетип атат. Бирок ошол бизге жеткенибизге түздөн түз чоң салым кошкон Ыбрай Абдрахманов деген болгон. Ал өзү баягы революцияга чейин эле өтө билимдүү болуп, араб тилинде жакшы жазып, анан өзү дагы манасчылык дарамети болуп, анан жанагы ар кандай окуу жайларда окуп, анан советтик бийлик келгенде, ошо совет бийликке кызмат кылам деп, анан элдин жанагы өздүк көркөм чыгармачылыгын чогулта баштаганда, анан ошентип чогултуп жүргөндө анан тапшырма беришкен. Ошондо Мифтахов, Каюм Мифтахов деген ошо башкыр болгону менен кыргыздын жанагы жаңы уюшулуп атканда өзү Төрткүлдөн Сагынбайдын манасын угуп калып өтө суктанып, биртке жазып, анан мунун океан экен, муну атайын жибербесе болбойт деп туруп, анан бул жерден Пишпектен ошол Ыбдрай Абдрахмановду жиберишкен да. Анан Ыбдрай Абдрахманов бир 2-3 айга эле кеткен командировкага. 2-3 айга келип 5 жыл жүргөн жанында. Ошо бүтпөй калган да, бүтпөй калган. Анан ошол аягында ошо ооруп, ар кандай ошондой бир тагдырларды чагылдырганбыз. Бүгүн ошол талаш тартыш болуп атат көркөм кеңеште. Анткени ошол кездеги бийлик бунун исламчылыгы бар, тигинде мындай деп сын айтып туруп, мындай тоскоолдук кылышкан, залакасы тийген, ошо бүтпөй калганына чоң эме болгон. Анан бүгүнкү күндө биз ардактап аткан улуу инсандар да, анан талашып атат. Ошолорду ошондой бир мындай ырайымсыз жактарын көрсөтсөк туурабы, туура эмеспи деп ошондой талаш тартыш болуп атат. Анан мен айтып атам, көрсөтпөсөк тарыхтын алдында күнөөгө батабыз, бирок бир жымсалдап, жумшартып, ошол учурдун саясатына жараша кылып көрсөтсөк, менин оюмча элибиз түшүнөт деп мен болбой атам. Ошентип ошонун үстүндөбүз азыр. Акыркы убактарда бир тарыхый тасмаларга кызыгып, өзүңүз ошол тарыхты бир барактап, тарыхтын чаң баскан барактарын бир кайрадан элге чыгарайын деп умтулуп атасыз да. Буга эмне себептен? Эми бул жөнөкөй эле нерсе. Биз кыргыздар, мына биз окуп аткан учурда биздин кыргыздын тарыхын окутчу эмес. Биз СССРдин тарыхын окудук, бирок орустардын тарыхын окутчубуз да. Биздин тарых эмне менен башталганын биз ошо тоодо жүргөн, мал багып эле жүргөн жапай эл болчу экенбиз. Мына совет бийлиги келип, биз акылдуу эстүү болуп калдык, билимге жеттик деген философия менен тарбияланганбыз. Көрсө биздин тарыхыбыз өтө терең экен. Анан өтө тереңден мурун дүйнө жүзүнүн эң байыркы тарыхы биздики экен. Биз түздөн түз жанагы байыркы цивилизациялардын көрөңгөсүн алып жүргөн эл экенбиз. Анан ошондуктан биз азыр өзүбүздүн ким экенибизди, өзүбүздү сыйлаш үчүн, өзүбүздүн ордубузду билиш үчүн биз өзүбүздүн тарыхыбызды ачышыбыз керек экен. Ошондон улам түздөн түз тарыхка да сүңгүп атам, ошону сууруп четинен чыгып элге тартып алганга да аракетим ошондон.
Эң сонун агай, сиздин ошол аракетиңиздин аркасында биз ушундай тарых бар турбайбы деп билип атат окшойбуз агай. Ыраазычылык. Анан эми бул суроону бербей койбосом болбойт го агай. Анткени Эрнест баягы Абдыжапаров деп эле сизди бардык жерден таанычу элек, анан Али Абдыжапаров деп таанып атабыз да. Эми бул түздөн түз бул менин бир каалоо тилегим менен байланыштырса болбойт. Бул мындайча аян менен келген коюлган ат да. Деги эле мен кээде ушундай жактарым бар, кээде ошо музыкалык чыгармалар түшүмдө келип, ошону жаттап алып ойгонуп анан чыгарам. Мисалы Бекарстан Тайчынын Арманы деген күйүн айтсак болот. Боз салкын түшүмө келген, ошол түшүмө кирип анан ошондон сценарий жазып анан тартылган. Анан ушул күздө, ошо өткөн күздө ошо түшүмдө мындай болуп атат да, элге суу барбай калды да. Жанагы трубалардын бир жеринде тыгын пайда болуп, суу элге жетпей атат да. Анан ошол жака барып, анан биягын чукуп, акыры ошо тыгынды таап тазалап, анан элге суу бердим да. Анан элге суу бере баштаганда анан жогорудан ушундай үн чыкты, эми сен Эрнест эмес, Али атка кондуң деп анан ойгонуп кеттип, анан көпкө чейин ойлондум. Эми өзүмдүн атымды өчүрсөм туура болобу, болбойбу, бул Алини кайра жазыш керекпи, күбөлүктү алмаштырыш керекпи деп анан мейли эми күбөлүгүм ошол боюнча кала берсин. Азырынча ал эми азыр каймана ат сыяктуу болуп эле Эрнест Али боло берейин деп анан азыр бардык ошо чыгармаларыма, анан мына могул ак салкын чыгармага дагы балпайтып Эрнест Али Абдыжапаров деп жазып койдум. Бул аян киргенден кийин дароо эле макул болдуңузбу? Макул ушул атты дагы макул болбойсуң. Бул эми же таң калыштуу болгон жок деген. Бул аталарыбыздын бир буйругу болуп атат да. Анан ага каршы чыгыш туура болбой калат го. Бул ак салкындачы мындай аян түш көрдүбү? Жок, ак салкын аян болуп түш көргөн жок, түшү кирген жок. Бул болгону мен жанагы түш менен байланыштырып атам да, жанагы тыгын болуп аткан мындай эми чечмеледим да өзүм, ошо тыгын болуп аткан кыясы ошо пандемиянын арты менен элибиздин бир маанайы ачылбай атат. Бир жакшы жашоого, жакшы бир нукка чыга албай атабыз. Ошону мен бир ошол тыгынын тазалап кетсем деген ойдон улам. Ошол ак салкын элдин маанайын ача турган, элди бир жакшы нукка сала турган тасма болду го деген деп чечмеледим. Анткени бул жерде ошол эң негизгиси адамдын сулуулугу, адамдын эрктиги, адамдын чечкиндүүлүгү, анан эң негизгиси өзүнүн элине кызмат кыла турган парзы айтылып атат. Ошондон улам бул ак салкын тасмадагы ошо элге бир жакшы бир руханий азык берет деген ишеним менен берилди. Ошондон ошол түштөн улам чыкты го деп ойлоп коем ушул тасма. Мүмкүн. Бул түш дагы сизге кичине болсо дагы ошол кино тасма тартууга дагы түрткү болуп атпайбы? Албетте. Агай чоң рахмат айтабыз. Бүгүнкү ошол жабык эшик артында көрсөтүлчү тасмаңыз эң мыкты болсун. Бардык кыргыз журтчулугунун ар бир сөзсүз түрдө ар бир кыргыз журтчулугунун адам баласына жаксын, таасир алышсын, өзүңүз айткандай тарбиялык маанайын көтөрсүн дейлик. Эми сизге эркин микрофон суналык. Бизди дагы кыргыз элин дагы чакырып өтпөйсүз. Эртеңден баштап бардык чоң экрандарда көрсөтүлөт экен, Эми ооба, бул урматтуу көрүүчүлөр, бул сиздердин өзүңөрдүн өтүнүчүңөр менен, суранышыңар менен тартылган тасма. Ошол жерге барып, жакшынакай эс алып, анан жакшы бир дем алып, кыргыздар дем дейт, орустар мотивация деп коет, ушул жашоого болгон бир дараметиңерди көбөйтүп, анан бир жакшылыкка умтула турган бир жакшы бир энергия алып кеткениңерге жардам бере турган тасманы көрүп кеткиңиздер. Биз болсо ошол силерге кылган силердин алкышыңар менен биз дагы жаңы чыгармаларга умтула беребиз. Чоң рахмат. Биз дагы учурдан пайдаланып бардыгыңыздарды мына ошол ак салкын аталышындагы кино тасмага чакырабыз. Ал кино тасманын жаратуучусу, режиссеру, сценаристи Эрнест Али Абдыжапаров агайыбыз бизде мейманда болуп кененирээк бизге ошол тасма тууралуу сөз кылып кетти. Эгерде тасма кандай болду экен, эмне кызыктар болду экен, бизге эмнени бере алчу тасма болду экен десеңиз, анда чоң экрандардан, кинотеатрлардан көрүп өзүңүздүн оюңузду дагы билдирип
койсоңуз болбойт. Бул нерсени көрүп өкүнбөйсүздөр деген үмүттөбүз. Андыктан бардыгыңыздарды киного чакырабыз. Дагы да болсо Танкес ТВ жакшы гана жаңылыктар менен бөлүшүүнү эп көрөт, туура көрөт. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Биз алдыга карай сапарыбызды